Саламатсыздарбы? Политклиника медиасы даярдаган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Бишкек мэриясы мектептерди оффлайн режимге өткөрбөй турууну чечти. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлаган. Мындай чечим социалдык маселелер боюнча вице-мэр Айжан Чыныбаева жетектеген эпидемияга жана эпизоотикага каршы комиссия мониторинг жүргүзгөндөн кийин кабыл алган. Чечимге ылайык 1-5, 9, 11 класстын окуучулары гана мектепке барып билим ала алышат. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөт башчылыкка Республика Ата Журт партиясынан сунушталган Улукбек Мариповдун кандидаттыгын жогорку кеңештин кароосуна алып чыгуу чечимин кабыл алды. 41 жаштагы Улукбек Марипов 2016 жылдын 19 мартынан бери эсеп палатасын жетектеп келген. Биз бул демилгени өзүбүз үчүн эффективдүү пайдаланууга милдеттүүбүз деп ойлойбуз. Нургазы Анаркулов арызынын негизинде президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчылыгы кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Анын ордуна аталган кызматка Нуржамал Асканова дайындалды. Нургазы Анаркулов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп Жазык кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу боюнча УКМК тарабынан кармалган. Пандемия маалында Саламаттыкты сактоо министрлиги бахиланы 100 эсе кымбат сатып алган. Башкы прокуратура тарабынан Саламаттыкты сактоо министрлигинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн алкагында жеке коргонуучу каражаттарды сатып алууда бир катар мыйзам бузууларга жол берилгендиги аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан Аю Грант соода борбору өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстан Ковакс системасы алкагында COVID-19 пандемиясына каршы AstraZeneca вакцинасын ала тургандыгын билдирди. Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясынын Жидда шаарына кичи ажылыкка жөнөп кетти. Ал 10 күндүн ичинде кайтып келет. Бул тууралуу экс-президенттин мурдагы маалымат катчысы Толгонай Стамалиева айтты. Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шарттуу жазасын реалдуу 3,5 жыл камакка алмаштырды. Ага 2014 жылы шарттуу жаза өкүмү чыккан. Бирок саясатчы 7,5 жыл мурда бир нече ай бою үй камагында отургандыгына байланыштуу 2,5 жыл камакта отурат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында премьер-министрлик кызматка сунушталган Улукбек Марипов баштаган өкмөттүн жаңы курамы, түзүмү жана программасы жактырылды. Марипов өз сөзүндө өкмөт түзүмү 48ден 16га кыскарганын билдирди. Мындагы максат башкаруу системасын оптимизациялоого болгон аракет экенин айтты. Арслан Койчиев президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Улуттук коопсуздук боюнча кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин штабынын кызматкерлери тинтүүгө алынышканын билдиришти. Штабдын басма сөз катчысы Мерим Асанова 3 февралда Facebook баракчасына бул тууралуу билдирүү калтырган. TikTok социалдык түйүнү Италия бийлигинин талабы менен курагы 13 жаштан төмөн деп көрсөтүлгөн бардык колдонуучулардын аккаунттарын жабат. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлаган. 9 февралда күчүнө кире турган бул чечим социалдык түйүндөгү кооптуу оюндардын бирине катышууга аракет кылган 10 жаштагы кыздын өлүмүнөн кийин кабыл алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине 9 кабаттуу 6 үй салынат. Кызматкерлерге турак жай салуу үчүн 580 миллион 935 миң сомго сынак жарыяланган. Бул тууралуу кабар мамлекеттик сатып алуу порталына чыкты. Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылды. Адвокаттар Алмазбек Атамбаев 1 жыл 4 айдан бери тергөө абагында отургандыктан жана саламаттыгына байланыштуу аны бошотуу же үй камагына чыгаруу керек деп эсептешет. Алар мыйзам боюнча шектүү тергөө абагында 1 жыл гана кармалууга тийиш керек деген жүйө келтиришкен. Депутат Кубанычбек Жумалиев 4 апрелге чейин камакка алынды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген. Кубанычбек Жумалиевке Жазык кодексинин 319 беренеси коррупция боюнча кылмыш иши козголду. Садыр Жапаровдун эжеси Райкүл Жапарованын өкүмү жогорку сот тарабынан жокко чыгарылды. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйынында билдирген. Анын айтымында, бул иштин жаңыдан пайда болгон жагдайларына байланыштуу өкүм жокко чыгарылган. Буга чейин Курманкул Зулушев Райкүл Жапарованы Польшадан экстрадициялоо маселеси каралып жатканын билдирген. Равшанбек Сабиров президенттин кеңешчиси болуп дайындалды.
Бул тууралуу жарлыкка Садыр Жапаров 5 февралда кол койду. Сиздер Политклиника медиасы тарабынан дайындалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.